Assalamu alaikum. Урматтуу дыйкандар, bu элдердин суранычы боюнча, суроолору боюнча ошо AgroLife компаниясыны мен кайрадан чакырганга туура келди. Ошого булар элдер ежевиканы кантип биз кышка даярдайбыз, кантип биз эмки жылга үстүнө жабабыз деп суроолор аябай көп болуп атат. Ошону элдерге тартып эле көрсөтүп коелу деп чечтик. Ошон үчүн маселеди чакырдым, Аяз. Ошого урматтуу дыйкандар, биз эми ушул ежевика, мына көрдүңүздөр, ушуларды биз азыр даярдап бияка көтөрүп байлап, бул жака неме кылдык. Булардын байлаганыбыздын себеби, булар кичине мындай жерде жаткан болчу. Буларды көтөрүп байлаганыбыздын себеби, булар кичине күнгө какталып, кичине стволдор кичине бышыш керек. Биринчиси ошол болуп атат. Анан экинчиси, моуну биз азыр көтөрүп бияка моунда байлап койдук. Эртеге жаткыра турган убакытта, октябрларда биз муногу ушул немени бияка жаткырабыз, тигинисине бияка жаткырабыз. Монтип эле биrini бириге мындай жаткырып, түбүнө мынтип жаткырып кетебиз. Түбүнө мындай жаткырып кетебиз. Ошо жаткырганда, жаткыргандан кийин бирок жаба турган маселеси, ал аябай суук түшкөндө жабышыбыз керек. Эрте жаап койсок дагы болбойт. Ошону аябай катуу суук түшкөндө үстүнү камыш менен төшөйбүзбү, кимде кандай мүмкүнчүлүгү бар, ошо мүмкүнчүлүккө жараша же камыш менен төшөйбүз, же саман менен төшөйбүз, же болсо бир агроспан менен, ушундай кимде кандай мүмкүнчүлүгүгө жараша төшөшүбүз керек. Бирок бул Аяз, бул ежевика, суукка эч нерсе болбойт. Суукка эч нерсе болбойт. Эгерде бул алма, өрүк, башка мөмө жемиштерди үшүгө алган алса кышында, моуну деле алат. Аларды албаган болсо, муну деле албайт. Минус 25-30га чейин кышкысын уктагандан кийин өзүнүн немесин кырмайт да бул. Өзүнүн үшүгө алдырбай немесин кырмайт. Ошого биз ошо дагы бир маселе, бул жерде кыстарып айтып кете турган нерсе, эгерде кышкысын түнү күнү бирдей суук болуп туруп алса, ошол опасно экен да. Эгерде түнү катуу суук болуп туруп, күндүзү жылып кетсе, ал уже нормалдуу болуп кала берет экен. Кара өз ордуна келип. Түнү күнү бирдей суук болуп отурса, ошондо бир жума окөн чоюлуп кетсе, ошондо бир аз зыяны тиет экен. Ошол убактарда жаап таштасак жакшы болот экен. Дагы элдердин дагы бир суранычы боюнча, буларды кандай кылып тигебиз деп неме кылат. Эң баягы өткөндөгүсүндө биз айтып кеттик, эң көйгөй ошол тигип бир жыл өстүрүп алыш маселеси болуп атат да. Ошону биз подпленка кылып тигишибиз керек. Подпленка кылып тиккенди, аны ошол келип көчөт алгандарга бүт бардыгын ошол убакытта бүт бардыгын түшүндүрүп берем. Аны бирок быйыл күзүндө тигебиз көчөттөрдү. Октябрдын аягынан баштайбыз, 20-25-териден. Тиккен убакытта аны жаппайбыз, эмки жылга уже салфандашыбыз керек биз. Ошо эмки жылы кайсы убакытта аларды где-то марттын баштарында биз подпленка кылсак болот. Кышкысын жөн эле тигип койсок, тигип бир сугарып койсок болду, нормальный. Үстү жагыны жанагыдай кылып бир нерсе менен уже жаап коюшубуз керек. 2022 биз ушул кандай турган болсо ушундай калтырганбыз. 2022 кышкы суукту эле көргөнбүз, бирок анда бир аз жылуураак болгондагы үшүк алган эмес. Бир да немесине үшүк алган эмес. 2023 түнү күнү катуу суук почти бир айда катуу суук болду. Анда бир 50% кетти. Анан жайкысын дагы бир 2-3 жолу заморозка жүрдү апрель убактысында. Апрель ичи
2-3 жол заморозка болуп, ошондо калган дагы 30-40% ошондо дагы үшүк алган. Ошон үчүн биз эринбей, жерикпей жапканга туура келет экен аяз. Биз мына дыйкандар, мына биз жерди даярдаганыбызды жана трактор менен айдап туруп көрсөттүк. Ушул жерди мына көрүп атасыздар. Жерди ушунду биз таза кармап, жерди даярдасак, астындагы жана бышкандардан азыр бышы бүттү. Быша турган немелер дагы таза болуп, асты дагы шамалдап, жер аябай мындай жакшы эс алат экен. Же болбосо оорулардан таза болот экен. Эгерде ушундай тазалабай чөп менен калтырып, неме калтыра турган болсок, жер күн да жакшы көрүнбөй, жакшы шамалдабай, оорулар пайда болуп кетет экен. Ошол себептен биз ушундай таза кармаганга биз аракет кылып атабыз. Биз бул нерсени канча жылдан бери практически көрдүк да. Ошон үчүн болушунча трактор менен чижилди салып туруп, аркасынан фреза салып, мына көрдүңүздөр, аябай жакшынакай кылып, теп-тегиз кылып айдап тазалап койдук. Могуларды мына азыр эле айтып өттүм. Могуларды мондай кылып жөө көтөрүп, эмки жылдын камыны көрүп атабыз азыртадан баштап. Мына аяз, мынау азыр эң күчүндө. Бул уже 6 жылдык болуп атат. 6 жылдык көчөт. Ушул азыр уже 5 метр, 6 метр болуп өсүп кетти. Монтупчу 5 метр, 6 метр. Эми бул мына жагына карасаң, мына столду немесине. Мен аябай жакын тиккемин булардычы. Мына почти 1 метрде бирден тиккемин. Анын себеби бар. Эмне себеп экени кийинки немеде биз айтып берели. Мына карасаң ушундай бийик, бүт бардыгы мындай немеси жок. Бардыгы көктөп, жакшынакай өсүп турат. Эгерде ушунчалык баягыдай ортосунда жок болбой, ала болбой, бардыгы тегиз көктөгөн болсо, китептегидей түшүмдү алат буюрса. Жамаат, дагы бир нерсени кошуп айтып кетели. Эгерде жериңиздер 1 гектардан көп болсо, анда сиздер ушундай японский тракторларды алганга туура келет экен. Ушундай трактор көп адамдын жумушуну жасайт экен. Бул 10 адам, 15 адам, 20 адам жасаган жумушту бир өзү жасайт экен. Бүжө биз практически көрүп атабыз. Анан мондой ряддардын ичинде кенен кесир жүрөт. Мондай таза кармашын, мунун фрезасы бар, чижили бар, арычник бар. Бүт бардык жумуштарды бир өзү жасайт. Анан дагы бир өзгөчөлүгү ушундай трактордун ордунан, танки сыяктуу болуп, ордунан бурулат. Ряддар кичике болуп калат да, ошол убакытта тияктан тиги башынан, бул башынан бурулганда ордунан чимирилип бурулат. Ошондой плюсчилери бар экен. Ошон үчүн кыйналбашыңыздар үчүн ушундай японский тракторду алсаңыздар, японский тракторлор баягыдай жумушка жакшы. Анан булардын ушундай функциялары көп экен. Жана эми китайский тракторлор дагы көп болуп атат. Анан российский тракторлор жүрөт. Эми аларды билбейм. 1 гектардан көп болсо ушундай трактор алыңыздар. Эгерде 1 гектарга чейин болсо, анда мотоблок менен жасасаңыздар болот. Кана бул тракторду качан алдыңар, анан канча сомго алгансыңар? Бул тракторду биз алганыбызга көп жыл болуп калды. Азыркы убакытта ушундай тракторлор где-то бир 5000дин тегерегинде. 5000-6000 доллардын тегерегинде. Актайт өзүн. Ооба, өзүнө өзү актайт. Бул бир киши, бул 10 кишинин жумушуну өзү жасайт. Бир адам кыйналбай жасайт. Отуруп алып ушундай эле жасайт. Анан аябай экономичный. Бакты 10 литр багы. 10 литрди бир толтурсаң, кечке жумуш кылат. Кечке жумуш кылат. Буну менен айдайсыңар. Бул биз айдайбыз, ичине фреза салабыз, чизил салабыз, арык салабыз. Еще бул тележкасы бар. Тележкасында тартат. Бардык жумуштарды жасайт да бул. Многофункциональный. Еще многофункциональный. Еще 4 бул. Ошон үчүн күчтүүлүгү аябай күчтүү. Бунун маркасын айтып койбойсузбу?
Бул Kubota деген японский трактор. Kubota. Kubota, 4 Kubota, анан 3 цилиндр. 3 цилиндр. Канча лошадиныйсы бул деп? Лошадиности точно билбейт экенмин, бирок булар 2 цилиндр, 3 цилиндр болуп, 4 цилиндр болуп бөлүнөт экен. Булар ошондо 3 цилиндр да. Кубанова, сиз азыртан эле кышка даярданып атпасаңар, ежевиканы жыйнап бүттүңөр да, туурабы? Ошо кышка даярдык көрдүңөр, момтун таштап койдуңар. Ежевика кандай болду негизи? Жыйынтык кандай болду ушул өткөн жыл менен? Бир жыйынтык айтып койбойсузбу дыйкандарга? Кандай саттыңар, кандай прибыль көрдүңөр? Жакшыбы, жаманбы, иштесе болобу? Эми Аяз, элдер бүт бардыгы билип турат, көрүп турат. Былтыркы, быйылкы суук катуу болду. Үшүк алды, бирок ошондо деле үшүктөн калганы шүгүр уже мындай нормальный болду. Кандай деп айтсам, мен мындай точносын канча болду деп мындай немесин айта албайм, потому что бизде жаңы тигилген бар, мисалы үчүн 6 айлыгы бар, 2 жылдыгы бар, 3-4 жылдыгы бар, 6 жылдыгы бар. Ушунда болуп чач кылып бөлүп тиккенбиз да, ошого монча болду деп айта албайм. Бирок негизиден жакшы болду. Азыр быйылкы акыркы, кыскасы быйылкы тегеле ценасы 300 сомдон ылдый болгон жок. 300 сомдон ылдый болбой, 300 сом, акыркы убакта 320 сом менен уже биз саттык. 300-320 болуп турду цена. Цена быйыл ылдыйлаган жок. Сиз Ежемалина өткөн темада кылганбыз. 1 гектар эч ким сеппейт эми Ежемалинаны. Ежемалинаны азыр сепкендер аябай көбөйүп атат. Эл тиккендер аябай эле көбөйүп атат. Гектарлап уже тиги баштады. Бул эми мындай көп жыл жакында эле болду, 3-4 жыл эле болду, 5 жыл болду эми асты-астыгачы. Ошого мындай көп адам билбей жатат да. Бирок көп адам кайрылып атат, келип көрүп, уже гектарлап эге башташты да бүт бардык жерде. Анан негизгиси үстүнү жабыш керек болуп атат. Анан жайкысын көтөргөндөн кийин затемняющий сетканы бериш керек, кышкысын агроспам менен жабыш керек болуп атат. Бирок эгерде катуу күн жылуу болуп калса, жаппаса деле болот. Аны күндү биз билбейт экенбиз, ошонун негизиден биз азыр жабалы деп чечтик. Рисковать этпей, ошентип чечтик биз азыр. Ошого эми бул биздин жумуш, ошого биз зерикпей, эринбей, канчалык внимание берсең, ошончолук баягы неме болот экен. Бул жактан түшүм ошо аракетке жараша болот экен. YouTube'га, TikTok'ка видеолорду жүктөгөндөн кийин эле самый главный, эң актуальный суроо көчөт темасы. Кандай сорттору бар силерде, анан көчөт сатасыңарбы? Биз көчөттөрдү сатабыз, көчөттөрдү бул убакта да сатылып келатабыз. Бул азыр дагы сатылат, заказдарды алып атабыз. Көчөттөрдүн азыркы убакытта 4 сорту бар. Лохтей бар, самый транспортабельный, эң транспортабельный күчтүү сорту Лохтей болот. Андан кийин Лохнес бар. Лохнес бир аз слабый болот. Алар немесиге Лохтейдей чыдамы жок, бир аз эжилип кетет. Бирок чоңураак болот, даамдуураак болот. Лохтейдей болбойт. Лохтей бир аз айырмачылыгын айтып атам да эми. Лохтей бир аз Лохнеске караганда кичинерээк болот, бирок транспортабельность жагы күчтүү. Спрос алыс жака алгандар Лохтейди жакшы алат. Анан Лохнес бар, Натчез бар, Вашито бар. 4 сорту бар. Ошого эми элге кандай немеси болсо, кандай сортуга кызыкса, ошол сортуну беребиз. Натчез болсо, ал чоң болот, эң чоң бул сорт Натчез болот, бирок ал кислыйраак болот. Анын деле чыдамы кичине жок. Эң чоң дегенде ошо ширенкен немеси менен өлчөгөндө ширенкеден да узунураак болот. Ширенкеден да узунураак болот. Аларды буюрса быйыл бүттү. Эмки жылга ошолорду ар бирине тартып, веске коюп, бардык немесине кайсы сорттор канчалык көлөмү канча болуп атат. Ошолорду тартып көрсөтөлү элге. Макул. Эми Ежевика, Ежемалина бүлдүркөн деп айтат экен.
ошону отургузуп иштейм деген адамдар силерге чалып өздөрү эми толук суроолорун берип алсын. Келчин элдер ошондо келип атат, звонок беришип атат. Эми колубуздан келишинче жардам беребиз, үйрөтөбүз. Ушу бар стажды эл менен бөлүшөбүз, элдин кызматындабыз. Рахмат анда. Ушу жыйынтык чыгарып коштошуп коюңуз. Дыйкандар, тегеле бүт жалпы момун мусулмандар, бардыгыңыздарга аманчылык, тынчылык, тапкан ырыскыңыздарга берекесин берсин. Ассаламу алейкум.